Саламатсыңарбы балдар? 5-класстарга арналган математика сабагы боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз аралыктын убакыттан көз карандылыгы, аралыктын ылдамдыктан көз карандылыгы, аралыкты табуу, убакытты же ылдамдыкты аралык аркылуу табуу. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз кыймыл жөнүндө түшүнүк алабыз. Ылдамдык, убакыт, аралык деген чоңдуктар менен таанышабыз. Балдар, биз күнүмдүк турмушубузда ар кандай кыймылдарга кезигип жүрөбүз. Мисалы, самолеттун учушу бул өтө тез ылдамдыкта учуп жүрөт. Машиналардын жүрүшү, бир жерден экинчи жерге баруу үчүн адамдар машиналарды колдонот. Себеби ылдамдыгы жогору, батыраак жетет. Ал эми үлүлдөр миллиметрлеп кичинеден сойлоп жүргөнүн көрөбүз. Адамдар жөө басат, же болбосо велосипед менен дагы кыймылдап бир жерден экинчи жерге барып жүргөнүн көрүп эле жүрөбүз. Мына ушул жай жүрүү, тез жүрүү, бир жерден экинчи жерге баргандагы биздин кыймылыбыз кыймылдын ылдамдыгы деп аталат. Ал эми кыймыл деген ар кандай багытка карай басуу же баруу. Эми сүрөттү жакшылап карагылачы. Дүкөндөн үйүн көздөй велосипедчен адам жөнөдү. Мына ушул дүкөндөн үйгө чейинки басып өткөн жол аралык деп аталат. Ал латын тамгасынын S деген баш тамгасы менен жазылат. Ал эми дүкөндөн үйгө чейинки басып өткөндөгү кеткен убакыт Т менен белгиленет. Кичинекей латын тамгасы. Ал эми ушу велосипед менен жүрүп бара жаткандагы кыймыл ылдамдык деп аталат. Ал дагы латын тамгасынын баш тамгасы менен жазылат. Эми ушул чоңдуктар жөнүндө кененирээк айталы. Аралык. Аралык бул эки объекттин ортосундагы мейкиндик. Белгилениши S. Өлчөө бирдиги миллиметр, сантиметр, метр, километр. Убакыт. Нерселердин өзгөрүү процесси. Белгилениши кичинекей Т. Өлчөө бирдиги минута, секунда, саат. Ылдамдык. Убакыт бирдигиндеги өтүлгөн аралык. Ал 1 саат ичинде болушу мүмкүн, же 1 минута аралыгында болушу мүмкүн, же 1 секунда аралыгындагы өтүлгөн аралык болот. Белгилениши В. Өлчөө бирдиги километр саат, метр секунда же километр минута. Эми силерге эң биринчи пайда болгон машиналардын ылдамдыгы жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып кетейин. Эң биринчи паровоздун ылдамдыгы 47 км саат болгон. Ал эми Франциялык экспресстин ылдамдыгы 553 км саат. Бул деген өтө тез ылдамдык. Ал эми биринчи машинанын ылдамдыгы 15 км саат. Бул азыркы машиналарга салыштырмалуу жай жүрөт дегенди түшүндүрөт. Эң катуу жүргөн машина 1220 км саат ылдамдыкка чейин жетет. Бул биз көз ачып жумгунчакты өтүп кеткен ылдамдык. S аралык, V ылдамдык, T убакыт. Мына ушул 3 чоңдук менен азыр негизги формулаларды көрөбүз. Ылдамдыкты табуу үчүн аралыкты убакытка бөлөбүз. Ошондо V барабар S бөлүнгөн T. Ал эми убакытты табуу үчүн аралыкты ылдамдыкка бөлөбүз. T барабар S бөлүнгөн V. Аралыкты табуу үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтүү керек. S барабар V көбөйтүлгөн T.
Келгиле ушул темага байланыштуу ушул формулаларыбызга тиешелүү маселелерди чыгарабыз. Ташбака 5 метр минута ылдамдык менен келе жатат. 3 мүнөттө канча жолду басып өтөт? Балдар, бул маселенин шарты. Биз маселени чыгарууда таблицаларды колдонобуз. Таблица түзүп алуу бизге ыңгайлуу болот. Сүрөттөрдү тартып алабыз. Бул дагы бизге маселенин жообун чыгарууга жакшы жардам берет. Келгиле азыр биринчи таблица менен толтуруп шартын берип көрөлү. В, Т, С. Бул ылдамдык, убакыт, аралык деп жазып алдык. Ылдамдыгыбыз белгилүү. Маселенин шартында ылдамдык берилген. 5 метр минута. Демек, 1 минутада 5 метр жүрөт дегенди түшүндүрөт, ылдамдык. Убакыт берилген. 3 мүнөттө канча жолду басып өтөт деп атат. Демек, убакыт 3 минут. Ал эми бизге аралык белгисиз. Экранда сүрөттү дагы карагыла. Биз ушул эле шартты кайра сүрөт аркылуу чийип атабыз. Ташбаканын сүрөтүн, анын басып өткөн жолу, ылдамдыгын белгиледик. 5 метр минута. 3 минутада канча жолду басып өтөт? Мына кызыл менен белгиленип турат, ошол басып өткөн жолу канча деген шартты коюп атат. Эми чыгаруу. Чыгарууда биз формулаларды эстейбиз. Аралыкты табуу үчүн В көбөйтүлгөн Т, же болбосо аралыкты көбөйтүү үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтөбүз. Ошондо биздин ылдамдыгыбыз 5 метр минута болчу, убактыбыз 3 болчу. 5ти 3кө көбөйтсөк 15 метр. Жообу ташбака 15 метр аралыкты өтөт. Эми ушул эле маселени башка чоңдук аркылуу алмаштырып, башкачараак кылып беребиз. Ташбака 5 метр минута ылдамдык менен келе жатат. Канча убакыттан кийин 15 метр аралыкты басып өтөт? Балдар, байкап жатасыңарбы? Бул жектен эми бизге белгисиз эмне болуп калды? Убакыт болуп калды. Таблицаны толтуруу менен байкап көрөлү. В ылдамдык, Т убакыт, С аралык. Ылдамдык белгилүү 5 метр минута. Аралык 15 метрди басып өтөт экен. Ошондо минутасына 5 метрден жүрүп, 15 метрди канча убакытта басып өтөт деген суроо болуп атат. Бизге убакыт белгисиз. Эми кантип табабыз? Биз формуланы билебиз. Биринчи сүрөтүн тартып дагы кененирээк түшүнөлү дагы, анан формулага коюп чыгарабыз. Кайрадан сүрөттү тартканда ташбаканы тартып алдык. Баскан аралык жолун тартып алдык. Анан ылдамдыгын стрелка аркылуу белгиледик. Себеби ал кыймылдап ошол багытты карай жүрүп бара жатат. Ылдамдыгы минутасына 5 метр жүрөт. Аралык болсо 15 метр. Ошондо 15 метрди минутасына 5 метрден жүрүп отуруп, канча убакытта басып өтөт? Чыгаруу. Формулабыз билебиз. Убакытты табыш үчүн С'ти Вга бөлөбүз, же болбосо аралыкты ылдамдыкка бөлөбүз. Биздин аралыгыбыз 15 метр, ал эми ылдамдыгыбыз 5 метр минута. Жообу 15ти 5ке бөлсөк 3 минута. Демек жооп ташбака 15 метрди 3 мүнөттө өтөт. Эми ушул эле маселени дагы башкачараак кылып беребиз. Ташбака 15 метр аралыкты 3 мүнөттө өттү. Ташбака кандай ылдамдык менен келе жаткан? Байкап атасыңарбы, балдар? Бул жекте эмне белгисиз болуп калды? Ылдамдык белгисиз болуп калды. Таблицаны толтуруу аркылуу дагы көрөлү. В, Т, С. Ошондо ташбака 3 минутада 15 метр аралыкты басып өтсө, кандай ылдамдык менен келе жаткан? Ылдамдык белгисиз. Сүрөт аркылуу берели. Бизге аралык белгилүү. Ошол аралыкты 3 минутада басып өтсө, анын ылдамдыгы кандай? Демек, 1 минутада ал кандай аралыкты басып өтөт?
чыгаруу. Ылдамдыктын формуласын билебиз. Жаттап алабыз балдар. V-ны табыш үчүн аралыкты убакытка бөлөбүз. Же болбосо ылдамдыкты табыш үчүн аралыкты убакытка бөлөбүз. V барабар S бөлүнгөн T. 15 бөлүнгөн 3 барабар 5 метр минута. Жообу ташпака 5 метр минута менен келе жаткан. Болбосо минутуна 5 метрден жүрүп келе жатат дегенди түшүндүрдү. Эми балдар, силер формуланы азыр жаттадыңар, билдиңер деп ойлойм. Бир эле маселени биз 3 түрдүү жол менен чыгардык, 3 башка берилиш менен. Эми ушул азыр мен 5 маселе берем. Силер жоон дептериңерге жазгыла дагы, кайра 5-өн чыгарып бүткөндөн кийин жоопторубузду салыштырабыз. Силер берилишин кааласаңар сүрөткө тартып алгыла, же болбосо ооз-2 деле чыгарып жоон жазып койсоңор болот. Биринчи маселе. Деңиздеги катерди көрүп атасыңар. Маселенин шарты. Катер 96 километрди 3 саатта сүзүп өттү. Катер кандай ылдамдык менен сүзгөн? Келгиле сүрөтүн дагы чийип алалы. Демек, сүзүп өткөн жол 96 километр, ал эми 3 саатта кандай ылдамдык менен келе жаткан? Демек, саатына канча километр жүрдү деген суроо берилип атат, Жообун чыгарабыз. Ылдамдыктын формуласын силер билесиңер. Жообун дептериңерге жазып койдуңарбы балдар? Анда кийинки тапшырманы берем. Кийинки маселе. Автобус 40 км саат ылдамдык менен жүрсө, 3 саатта кандай аралыкты өтөт? Сүрөттү көрдүңөр, Автобус жүрдү, саатына 40 км менен жүрөт экен. 3 саатта кандай аралыкты басып өтөт? Бул жерден дагы эмне белгисиз? Аралык белгисиз болуп калды. Аралыктын формуласын билебиз, кандай эле? S барабар V көбөйтүлгөн T. Жообун дептерге жазабыз. Силер ушул тапшырмаларды сүрөткө тартып калсаңар дагы болот. Жетишпей калгандар шашпай отуруп кайрадан чыгарып коесуңар. Жообун жазсаңар балдар, мен 3-чү тапшырмага өтө берейин. Жөө адам 5 км саат ылдамдык менен басса, 30 км аралыкты канча саатта басып өтөт? Бул жерден эмне белгисиз? Демек, кишинин ылдамдыгы 5 км саат, саатына 5 км жүрөт экен, аралыгы 30 км экен. Эми ушу 30 км басып өтүү үчүн ал кандай убакытта басып өтүш керек? Же болбосо канча убакытта басып өтүш керек? Убакытты табуу үчүн эмне кылыш керек? Формуланы эстейбиз, анан жообун жазабыз. Кийинки тапшырма. Велосипедист 20 км саат ылдамдык менен жүрөт. 4 саатта канча аралыкты басып өтөт? Сүрөттө көрүнүп тургандай, саатына 20 км саат менен өттү. 4 саатта кандай аралыкты басып өтөт? Азыркы эле 3-чү тапшырмага окшош. Аралык белгисиз. Ошондо аралык канча деген суроо болуп атат, Балдар, бул эсептерди силер ооз-2 эле бат эле чыгарып койсоңор болот. Негизинен жеңил эсептер. Жообун дептерге жазабыз. 4-чү тапшырманы жообун жазып атабыз. Эми 5-чи тапшырманы аткаралы. Станциялардын ортосундагы аралык 550 км. Эгер анын ылдамдыгы 110 км саат болсо,
Бул аралыкты канча убакытта басып өтөт? Мынакей поезд жүрүп бара жатат. Саатына 110 километр менен келе жатат. Ошондо 550 километрди канча саатта басып өтөт? Жообун чыгардык, балдар? Анда жообун жазабыз. Эми азыркы чыгарылган 5 тапшырманын жообун мен экранга көргөзөм, өзүңөрдүкүн тууралап текшергиле. Туура эмес болсо, жана сүрөткө тартып калган маселенин шартын кайрадан карап чыгарып коесуңар. Жооптор. Биринчи тапшырманын жообу 32 километр саат. Экинчи тапшырманыкы 120 километр. Үчүнчү тапшырманыкы 6 саат. Төртүнчү тапшырманыкы 80 километр. Бешинчи тапшырманыкы 5 саат. Эми балдар, келгиле бир аз ушул темага байланыштуу, бирок кичине эс алып ойнойлу. Экрандагы сүрөттөрдү карагыла. Сүрөттөрдүн ылдамдыктын маанисине жараша туташтырабыз. Биринчиде эмне экен? Узун жолдо келе жаткан КамАЗ, фура деп коебуз, Андан кийин иттин кыймылдап басып келе жатканын көрүп жатабыз. Андан кийин кишинин, анан самолеттун, анан поезддин. Эми өзүңөр ойлонуп, ушул километрлерди туташтырып көргүлөчү. 4 километр саатты биз самолетко туташтырсак болобу? Жок, болбойт, Бул самолет себеби ылдамдыгы өтө жогору. Аны туташтырып коюуга мүмкүн эмес. Же болбосо кишиге 900 километр саат дегенди туташтырсак болобу? Жок, андай дагы болушу мүмкүн эмес, Киши саатына 900 километр, анда киши учканга барабар болуп калат. А биз учпайбыз, басабыз, Эми силерди туташтырдыңар деп ойлойм. Мен туура жообун көргөзөйүн, жакшылап карап алгыла. Демек, КамАЗ жүк ташуучу машина ошондо 90 километр саат менен жүрөт экен. Ит болсо кишиге караганда кичине ылдамыраак, 10 километр саат. Кишинин ылдамдыгы 4 километр саат экен. Демек, биз саатына 4 километр жүрө алат экенбиз. Ал эми самолет болсо 900 километр саат. Анткени өтө бат ылдамдыкта, тез ылдамдыкта жүрөт. Поезд болсо 60 километр саат менен жүрөт экен. Эми биз маселени берилген шарттын боюнча чыгарганды билип жатабыз. Формуланы үйрөндүк. Эми сүрөт боюнча өзүбүз маселе түзгөндү үйрөнөлү. Сүрөттө деңизде кемени көрүп жатабыз. Эми кандай кылып маселе түзсөк болот? Мынакей сүрөтү чийилди. Кеме кыймылдап сүзүп бара жатат. Анын аралыгы белгилүү 160 километр. Убактысы белгилүү 8 саат дедик. Эми ойлонуп көргүлөчү, ушуга кандай маселе түзсөк болот? Ар ким ар кандай түзүшүңөр мүмкүн. Мен өзүмдүн вариантымды айтып көрөйүн. Эгер кеме 8 саатта 160 километрди басып өтсө, ал кандай ылдамдыкта келе жаткан? Демек, биз ылдамдыкты табышыбыз керек. А силер кантип түздүңөр, балдар? Азаматсыңар. Эми ушул өзүңөр түзгөн маселе боюнча жообун чыгарып коесуңар. Демек, ылдамдыкты табуу үчүн эмне кылыш керек? Аралыкты убакытка бөлөбүз. 160-ты 8-ге бөлөбүз, балдар. Эми, балдар, бүгүн биз аралык, ылдамдык, убакыт боюнча бири-бири менен байланышуусун үйрөндүк. Кыймыл жөнүндө түшүнүк алдык. Эми ушул алган түшүнүктөрүбүздөн жыйынтык чыгарып, эмнени үйрөнгөнүбүздү кайрадан тактайбыз.
Бул жектен азыр мен суроо берем. Силер варианттардын туурасын тандап, астын сызасыңар. А варианты. Ылдамдык бул эки чекиттин ортосундагы аралык. Бул туура вариантпы? Ойлоносуңар. Экинчиси. Ылдамдык бул убакыт бирдигиндеги өткөн аралык. Үчүнчү В. Ылдамдык бул тез жүрүү. Ошондо силердин оюңарча ушул 3 варианттын кайсынысы туура? Астын чийебиз. Туура азаматсыңар. Бул Б варианты. Ылдамдык бул убакыт бирдигиндеги өткөн аралык. Биз айтканбыз, 1 саат ичинде, 1 минута ичинде, 1 секунда ичиндеги жүргөн аралык деп айтканбыз. Эми экинчи суроо. Формуланын туура бөлүктөрүн туташтыргыла. Биз ушул формулаларга карата маселелерди чыгардык. Эми силер ушунун туура варианттарын туташтырып көргүлөчү. Убакытты табуу үчүн эмне кылыш керек? Кайсыл вариант туура келет? Ал эми аралыкты табуу үчүн эмне кылыш керек? С'ти табуу үчүн. Ылдамдыкты табуу үчүн кандай формула туура келет? Ойлонуп таптыңарбы? Анда мен туура жообун көргөзөйүн. S барабар V көбөйтүлгөн T. V барабар S бөлүнгөн T. Демек, ылдамдыкты табуу үчүн аралыкты убакытка бөлөбүз. T'ны табуу үчүн, убакытты табуу үчүн S'ти V'га бөлөбүз же аралыкты ылдамдыкка бөлөбүз. Сүйлөмдү жыйынтыктагыла. Азыр бул жектен аныктаманын башын мен окуйм, а силер туура жообун 3 варианттын бирөөсүн тандап толукташыңар керек. Ылдамдыкты табуу үчүн A'сы аралыкты убакытка көбөйтүү керек. Б'сы аралыкка убакытты кошуу керек. С'сы аралыкты убакытка бөлүү керек. Силердин жообуңар кайсыл? Белгилеп койгула. Кийинки суроого өтө берейин. Туура жообун акырында көргөзөбүз. Кийинкиде. Аралыкты табуу үчүн эмне кылыш керек? Сүйлөмдү жыйынтыктайбыз. A'сы аралыкты табуу үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтөбүз. Б'сы ылдамдыкты убакытка бөлөбүз. С'сы ылдамдыктан убакытты кемитебиз. Туура жообун белгилеп жазып коебуз. Жазып алдык, балдар? Кийинки сүйлөмдү жыйынтыктагыла. Эми азыр болсо биз убакытты табышыбыз керек экен. Демек, убакытты табуу үчүн А варианты аралыкты ылдамдыкка көбөйтүү керек. Б'сы аралыкка убакытты кошуу керек. С'сы аралыкты ылдамдыкка бөлүү керек. Кайсы варианты туура деп ойлойсуңар? Жоопторуңарды даярдап жазсаңар, балдар, мына өзүбүздү текшерип, азыркы берилген жооп боюнча текшеребиз. Силер ылдамдыкты табуу үчүн кайсыны белгиледиңер? Ылдамдыкты табуу үчүн аралыкты убакытка бөлүү керек экен. Жообу С болчу. Экинчиде болсо, аралыкты табуу үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтүү керек. Жообу А болчу. Үчүнчүдө болсо, убакытты табуу үчүн аралыкты ылдамдыкка бөлүү керек экен. Жообу С болчу. Мына, балдар, бүгүн силер менен ылдамдык, аралык, убакыт боюнча теманы түшүндүк, маселелерди чыгардык, анын таблица аркылуу, сүрөт чийме аркылуу чыгарып, ар кандай жолдор менен чыгарып көрдүк, өзүбүз маселе түзүп көрдүк. Силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм, балдар. Кийинки көрүшкөнчө саламатта калгыла.